Бегимкан Кошубекова 10 жылдан бери соода тармагында жүрөт. Талас шаарында чоң дүкөн ачып ишкерлик кылууда. Карманыбыз айттырбай келген кырсыктын алдын алып, соода сатык багытындагы имаратын быйыл ыктыярдуу түрдө камсыздандырган. Баягы сактыкка кордук жок дейт, эми алдын ала ушул камсыздандыруу немесине өттүк. Анткени буга өтүп койсоң бир жери жакшы экен да, баягы бейкапар баардык кырсыктан тышкары көкүрөң тынч абалда болот экен. Ишкерлигине сак болгондор дүкөн, соода борборлорун жана башка жеке менчик түрүндөгү мүлктөрүн ушинтип четинен камсыздандыра баштады. Бул ыктыярдуу болгондуктан жергиликтүүлөр өз чечими менен мамлекеттик камсыздандыруу уюмун тандашканын айтат. Дүкөнүбүздү камсыздандырайлы деп чечкенбиз. Анан кайсы камсыздандыруу фирмасын эметсек, мамлекеттикне токтодук да. Анткени аябай шарттар жакшы, түшүндүрүү иштер жакшы жүрдү да. 20 000 сомго камсыздандырдык. Буга чейин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Таластагы филиалы муниципалдык жана мамлекеттин карамагындагы объектилер боюнча иш алып барган. Быйылдан баштап жеке менчиктеги имараттарды камсыздандыруу жагына да көңүл буруп, тараптар менен тыгыз иш алып барууда. Жеке ишкерлер менен иш алып барып атабыз. Ошо облустагы жеке ишкерлер баягы торговый центрлерге ээлик кылган, кафе ресторандарга ээлик кылган, ошондой эле ишкана мекемелери бар ишкерлер дагы бүгүнкү күндө өздөрүнүн мүлктөрүн, ишкана мекемелерин атайын камсыздандырып жатышат. Бүгүнкү күндө ошолор менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, Кудай буюрса жакшы бир иш аракеттерди көрүп атабыз. Камсыздандыруунун пайдасын жакшы билгендер мамлекеттин бул сунушун туура кабыл алып колдошууда. Себеби табигый кырсык катталган учурда бир гана камсыздандырылгандарга гана кенемте төлөнүп берилет. Президентибиздин жарлыктары бар, 79-жарлыгы бар. Анан кийин 783 тескеме чыккан. Бүгүнкү күндө ошол тескеме менен жарлык негизинде биз иш алып барып атабыз. Албетте жергиликтүү бийлик менен, өкүлчүлүк менен биргеликте иштер жүрүп атат. Өз ыктыяры менен келип, мен камсыздандырышым керек деген жоопкерчиликтүү адамдар дагы көбөйө баштады бүгүнкү күндө. Эртеңки күнгө кам көргөндөр турак жайларын жана башка мүлктөрүн мамлекеттик уюмдун облустагы филиалына барып камсыздандырууда. Бул боюнча мекеменин адистери калкка түшүндүрүү иштерин да жүргүзүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.